Карабалта Бишкек жолундагы оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. 15 ноябрда түн ичинде Чүй облустун Карабалта Бишкек жолунда оор жүк ташыган унаа оодарылып кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Алардын айтымында жол кырсыгы Жайыл районуна караштуу Новониколаевка айылында катталган. Биз деле анығын билбейбиз. Укканыбызга караганда түн ичинде болжол менен саат 23:00 өткөндө мал ташыган унаа Карабалта Бишкек багыты боюнча бара жатканда артынан жогорку ылдамдыкта келе жаткан Volkswagen үлгүсүндөгү унаа сүзгөн. Натыйжада мал ташыган унаа жол боюндагы арыкты жол белгисин сүзүп оодарылып кеткен дешти күбөлөр. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ички иштер министрлиги жарандарды чет элдик номерлуу унааларды сатып алууда сак болууга чакырды. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жарандарды чет өлкөлүк номерлуу унааларды сатып алууда сак болууга чакырды. Мекеменин 15 ноябрдагы билдирүүсүндө соңку учурда Армениядан, Абхазиядан, Орусиядан унааларды тетик катары Кыргызстанга алып келип, бул жактан чогултуп, унаа катары саткан учурлар бар экени айтылат. Мындайда унаалар чек арадан, бажыдан каттоодон өтпөй, транспорт каражатын каттоо жөнүндөгү өлүктөрү чет өлкөдөн жасалып турганы да жазылган. Ушуга байланыштуу Ички иштер министрлиги чет өлкөлүк номерлуу унааларды иретке келтирүү максатында салык кызматы жана унаа мамлекеттик агенттиги менен ишмерчен түзүп, жакын күндөрү рейдтер башталарын эскертти. Россия Оштогу аскердик техниканы тейлеп, ондогон пунктуга жабдууларды тапшырды. Россия Ош шаарындагы курал-жарак жана аскердик техниканы тейлеп, ондогон пунктуга көмөкчү жабдууларды тапшырганын Кыргызстандын коргоо министрлиги кабарлады. Делегацияны Россиянын коргоо министрлигинин эл аралык аскердик кызматташуу боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары генерал-майор Виктор Шевцов жетектеп келген. Бүгүн шайлоо алдындагы жымжырттык күнү. Бүгүн 16 ноябрда саат 8:00 баштап шайлоо алдындагы үгүт иштерине тыюу салынды деп эскертти Борбордук шайлоо комиссиясы. Жымжырттык күнү добуш берүүгө 24 саат калганда киргизилет. Максаты шайлоочуларга тышкы таасирсиз өз тандоосун бейкапар карап чыгуу мүмкүнчүлүгүн берүү. Бул күнү саясий партияларга жана талапкерлерге төмөнкүлөргө тыюу салынат. Кайсыл бир талапкерди же партияны колдоо же ага каршы үгүттөө, шайлоо программаларын талкуулоо, жаңы жарнамалык материалдарды жайгаштыруу, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернетте ар кандай үгүт иштерине тыюу салынат. Мурда жайгаштырылган үгүт материалдары гана ордунда тура берет. Жымжырттык күнүнүн эрежелерин бузгандык үчүн мыйзамга ылайык чара көрүлөт. Бул саясий партияларга, талапкерлерге, алардын өкүлдөрүнө, жалпыга маалымдоо каражаттарына, интернет басылмаларга, шайлоо процессинин бардык катышуучуларына тиешелүү. Айдоочулар ортосундагы жаңжал. Такси кызматына иштеген адам менен автобус айдоочусу жол талашып, эки айдоочунун ортосунда түшүнбөстүк жаралган. Мускатный виноград. Эң алгач Японияда өстүрүлгөн тренд болуп жаткан шайын мускат жүзүмү тууралуу фактылар. Биз бул жолу учурда тренд болуп жаткан Корей жүзүмү, шайын мускат тууралуу сөз кылууну чечтик. Аталган мөмөнү дүйнө жүзүндөгү атактуулар даамдап жаткан видеолорду социалдык тармактардан байма-бай көрүүдөбүз. Учурда жүзүмгө суроо талап көп болгондуктан анын баасы дагы арзан эмес. Кыргызстанда аталган жүзүмдүн бир шингили дөң баада 750 сомдон 900 сомго чейин, ал эми чекени 1000 сомдон 1500 сомго чейин сатып алса болот. Жүзүмдү жеп көргөндөр анын өзгөчөлүгү катарында таттуу даамын кадимки жүзүмдөргө караганда чоң көлөмүн жана укмуштуудай ширелүүлүгүн айтышууда. Бирок ага катар эле адистер бул жүзүмдү бышырууда ар кандай химиялык каражаттар колдонуларын, ал адамдын ден соолугуна өтө терс таасир бере турганын эскертип жатышат. Биз кызыгып жеп жүргөн шайын мускат жүзүмү кайсы өлкөдө өстүрүлөт?
өстүрүлөт. Анын тарыхына көз чаптырып көрөлү. Аталган жүзүм эң алгач 1988-жылы Японияда өстүрүлгөн. Ал Акитсу 21 жана Хакунан жүзүмдөрдүн кыйыштыруусунан келип чыккан. Жүзүм өстүрүлгөн соң 6 жылдан кийин гана сатыкка чыккан. Шайн мускат жүзүмү кытыраак текстурасы, ширелүүлүгү жана көлөмү менен айырмаланган. Учурда бул мөмө Япониянын ар кайсыл аймактарында, Кореяда, Кытайда өстүрүлөт. Түштүк кореялык багбандар шайн мускатты бат өздөштүрүп, дүйнө жүзүнө экспорттоону эрте башташкан. Ошол себептен ал Корей жүзүмү аталып калган. Анын сырткы кабыгы катуу болгондуктан сактоодо жана ташууда оор шараттарды талап кылбайт. Жүзүм август айынын аяктарында бышып, сатыкка чыга баштайт. Жүзүмдү жайылтууга дорамалар жана соц тармактардагы кызыктыруучу ар кыл видеолор роль ойногон. Мунун аркасы менен жүзүм дүйнөгө белгилүү болуп алды. Жүзүмдүн кичинекей шиңгелинин салмагы 400-500 грамм чыгат. Ал эми бир тоголок мөмөсү 10-12 граммга чейин жетет. Кыргызстанда сатылып жаткан шайн мускаттын көпчүлүгү Кытайдан келет. Вот такой чизес-крайт у нас во дворе произошел. 3 машины повредила. Однако. Проходи быстро.